Бул докторанттар илимий изилдөөсүн белгилүү Scopus жана Web of Science журналына жарыялоо алдында. Азыр болсо алар изилдөөлөрдүн үстүнөн иш алып барууда. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетте болуп өткөн чет элдик докторанттардын изилдөөлөрүнүн илимий жыйынтыктарын апробациялоо боюнча эл аралык илимий практикалык конференциянын аянтчасы PhD докторанттар үчүн кандайдыр бир чоң тажрыйба болгондой. Анткени конференциянын жүрүшүндө алар изилдөөлөрүнө толуктоолорду киргизгенге, аны дагы жакшыртууга мүмкүн болду. Бул PhD программасын өнүктүрүүгө багытталган. Эми мына канча жыл болду биз ушул советтик системадан кетебиз деп, анан же андан кетпей, же бул жакка өтпөй жүрбөйбүзбү? Мисалы үчүн азыр кандидат наук, доктор наук советтик системадан калган. Бул дагы жакшы деп ойлойм. Анан ошол убакта эле PhD'ни киргизип жатабыз. Мисалы үчүн Казакстанда кандидат наук, доктор науктарды жоюп салган бир гана PhD бар. А кээ бир СНГ өлкөлөрүндө PhD жок. Баягы советтик кандидат жана доктор наук бар. А биз болсо универсальный кетип бара жатабыз. Ошол эле советтик кандидат доктор наук бар, анан ошол эле PhD бар. Бара-бара же тигил же бул жеңип чыгыш керек, же болбосо экөө тең калышы керек. 2 жылдан бери докторантурада окуп жаткандардын көбү чет өлкөлүктөр. Алар 2 жыл мурун PhD программасын окуу үчүн Кыргызстандагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетин тандап алышкан. Кытайдан келген докторант Хао Жоу Шао азыркы этаптагы Кыргыз Республикасында жана Кытайда жогорку билим берүүнүн популярдуулугун изилдөөнүн негизги ыкмалары деген темада илимий докладын даярдады. Азыркы күндө ал 2-чи курстун докторанты. Мен Кытайдын Луоян шаарынан келдим. Магистратураны Кытайдан бүттүм. Андан кийин иштеп жүрүп, анан гана докторантурага тапшырууну чечтим. Бүгүн конференцияда Кытай менен Кыргызстандын жогорку билим берүү системасын салыштыруу боюнча доклад окуйм. Иш чаранын алкагында журналистика, педагогика, философия, экономика жана башкаруу, лингвистика, укук таануу болуп 6 секция иш алып барып, жана 50дөн ашык илимий доклад окулду. Докторанттардын илимий докладдарынын ар бир темасы актуалдуу. Ал эми конференциянын жүрүшүндө катышуучу 8-10 мүнөттүн ичинде илимий докладдарды практика адистерге жана ошондой эле илимий коомчулуктун өкүлдөрүнө окуп берип, суроолоруна жооп беришти. Бүгүнкү күндө журналистика боюнча бизде 11 докторант бар. Алардын 6 ошол Кытай Республикасынан, калгандары биздин Кыргыз Республикасынан. Алар ошол журналистика боюнча эң мындай актуалдуу болгон, мисалы үчүн конструктивдүү журналистика, азыркы жаңы медианын өзгөчөлүктөрү, ошондой сыяктуу проблемалар менен иликтенишип, бүгүнкү күндө ошол өзүнүн жыйынтыктары боюнча билдирүүлөрдү жасап, докладдарды жасашат. Белгилей кетсек, PhD докторантура боюнча мыйзам кабыл алынып, анын илимий даражасы таанылды. Пермет Чумокаева, Ринат Эрмеков, Билим жаңылыктары, Бишкек.